шайлоочулардын тизмеси кандай тартипте түзүлөт? Шайлоочулардын тизмеси Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин негизинде түзүлөт. Бул жакта 3 тизме түзүлөт шайлоо убагында. Биринчи алдын ала тизмеси деп коет, экинчиси контролдук тизме, үчүнчү шайлоочулардын акыркы тизмеси. Ар бир өзүнүн мөөнөтү менен алдын ала тизме биринчи ошол шайлоо участкаларына илинет. Андан кийин контролдук тизме илинет и уже тизмелердин баарын тактагандан кийин эң акыркы шайлоочулардын тизмеси илинет. Ошондуктан 27 мартка чейин шайлоочулар ошол участкалык шайлоо комиссиясына барып өзүнүн тизмесинде текшерип ала алат. Мындан тышкары мамлекеттик портал бар, тизме деген электрондук дареги тизме gov.kg, ушул жака да кирип өзүнүн тизмеде бардыгын тактап алса болот. Анан дагы бир мүмкүнчүлүк бар, бул кыска номер 119, ошол жака чалып өзүнүн пин номерин айтып же кыскача сообщение жөнөтүп өзүн да такталат.